майдан суу чыгарса болот деп коет го. Майдан суу чыгара аласыз да. Демек сиздин только аракетиңиз керек да. Анан ушул мынакей ушул катар менен сиздерге жазып бердим. Бүт полный информация компания жөнүндө билиш керек, маркетингди билиш керек, продукция жөнүндө маалыматты толук билишиңиз керек. Анткени сиз кайсыл жерде барбасаңыз, кандай кружокторду уюштурбасаңыз дагы ошонун баардыгына тең сиз эмне керек сизге атайын ошолорду толук түшүндүрүп бериш үчүн билишиңиз керек да, ошол продукциялар жөнүндө маалыматты. Эми мунун баарын мен үстүртөн айтып кеттим, бирок буга биз андан кийин видеолорду жөнөтөбүз. Ошол видеолорду көрүп үйрөнөсүздөр. Эми башында кыскача эле айтып үйрөнсөңүздөр болот. Кыскача айтып үйрөнгөндө эле сизде өзүңүздө болуп аткан результаттарды кошуп, өзүңүздө мындай болбоду эле деп ошол кайсыл продукция кандай жардамдарды берип атат, ошонун баарын тең сиз эмне кыла аласыз, баардыгын тең айтып бере аласыз да. Айтып бере аласыз, ал колуңуздан келет. Анткени сиз өзүңүз эле бул жашоого абдан күчтүү адам болуп төрөлгөнсүз да. Жөн эле адамдар бул жашоого келе бербейт. Эми экинчи негизги нерсе мынакей жок деген сөзгө даяр болуш керек да. Эми көп эле бизде командада жаңыдан келген найчукторго аябай тааныш болуш керек. Жаңыдан компанияга келгенде көп адамдар жок деген сөздү көп угат да. Чакырсаңыз деле келбейм, мен андай шартым жок менен деп эле көпчүлүк адамдар баягы баш тартышат бул бизнеске келүүдөн. Сиздин тааныштарыңыз, сиздин жакшы көргөн адамдарыңыз, же болбосо сиз дайыма катышып жүргөн адамдарыңыз бул бизнеске чакырсаңыз эле жок деген сөздү угасыз да. Биринчи эле жок дегенде адам кадимкидей башкача болот экен да. Коркот экен да. Коркуп, демек буга келбейт экен мага, мен бул бизнес болбогон бизнес экен деп өзүн таштап коюшат. Бирок сиздер андай болбоңуздар, анткени бул адамдан дагы көз каранды да. Кандайча, мисалы көп эле адамдарды байкасаңыздар, сиздер деле эгерде бирөө жок мен келе албайм, мен бул бизнеске иштей албайм десе эле көңүлүңүздөр чууп кетет да. Эмне үчүн? Анткени сизде ошондой мындай келсе иштей алабы, иштей албайбы деген арсарсыган дагы ойлоруңуздар бар. Ошондуктан ошондой адамдарды тартасыздар да. Мен бул жок деген сөздү мындай кабыл албаптырмын да. Эмнегедир ушул жок деп койсо деле мындай көңүл бурбай эле жүрө берчүмүн. Анткени бул бизнести иштегендин жолдорун деле жакшы түшүнбөсөм керек башындачы. Азыр ойлоп көрсөм ошо мындай көп мындай көңүлдө эле мындай чакырып койдум, келди, келет ал деп оюм бар эле, келет ал дегенде эле мындай ойдо кала берчү экем да. Анан ал сөзсүз келчү да. Келгенде баягы келеби, келбейби, андан кийин мага иштеп кетеби, иштебей кетеби дегенге мындай кызыктар деле болбоптурмун да. Чакырдым дегенсе эле, чакырдым, сонун келди деп эле ушинтип эле сүйүнүп жүрө бердим. Анткени мен жок деген сөздү мындай внимание, көңүлүмө алган эмес экенмин да. Мына ошондой баягы бизде Фархат Талабекович сабак өткөндө дайыма айтчу эле да, обучениясында дайыма айтчу. Бул бизнесте оюндагыдай эле баягы ойноп утулуп калып, анан кайра утат элем деп аракет кыла беребиз го. Мына ошондой оюн ойногондой кабыл алыш керек да. Бул эгерде сиздер оюн сыяктуу жеңил кабыл алышкан болсоңуздар, бул бизнесиңиздер аябай чындыгында дүркүрөп өсөт экен да. Мен деле ошондой оюн сыяктуу кабыл алган экенмин да, азыр ойлосом. Анан жок деген сөз дегенде мындай обученияларга катышып, сабактарга катышканда мындай жок дегенде коркпоңуздар деп айтчу да. Мисалы Жаңы Токпаевна деле өзүнүн сабактарын өткөндө наоборот ошол коркунуч сезим менен бийлегиле дечи. Бийлегиле десе аны деле түшүнбөйм. Көрсөм мындай коркпой эле иштей бергиле дегендей мааниде экен да. Ошондуктан сиздерге да айтат элем да. Эч нерседен кайра артка тартпаңыздар да. Жок деген сөз бул деген ал сиз үчүн эмес, ал адамдын өзү үчүн айтылган нерсе да. Бул өзүнө жок деп, ушул бизнести өнүктүрүп кетүүгө мен кетпейм дегендей сыяктуу, ал адам өзүнө жок деп айтат экен да, сиз үчүн эмес. Биз ошол убакта биз Алматага барып калдык. Биринчи жолу Алматада биринчи событие болуп калды. Анан ошол событияга чакырылганда билеттерди алып алып, мен үй бүлө менен бардым эле да. Үй бүлө балдарымды да алып алгам.
аларды да сабактарга катыштырып, ушундай тренингтерге катыштырып, кичине бир аз түшүнүктөр пайда болуп, анан алар да аябай кызыгып ушинткен. Анан Рустам Сылтоев Кимбилетович ушу Алматыга сабак өттү. Биз мурунку күнү бардык элек. Эртеси мен семьям полный башты, мен жолдошум жана өзүмдүн балдарым, чоңоюп калган ошо студент балдарым кошо барган. Барып угушту. Ал 3 жыл, экинчи жылы болчу да. Мен киргенден экинчи жыл болуп калган. Анан ошондо биз биринчи эрте барганбыз. Биринчи күнү барганда Алматадан бизге сабак өттү да. Рустам Сылтоев Кимбилетович жок деген сөздү чогултуп дейт да. Жыйнап ар бир жок деген сөздү чогултсаңыздар, эгерде сизге келген кишилер жок, мен келе албайм, иштей албайм дегендердин баарын тең санап эсептеп көрсөңүздөр, эгерде сиздерде ошондойдон 1000 адам чыкса дейт да, 1000 адам чыкса, сиздер демек менеджер статусун чоң, кандайдыр бир крупный суммадагы чоң ийгиликтерге жеткен ушундай бир менеджер статус жапкан адам болосуңар деп айтты да. Мен ошого чейин көңүл бурган эмескен. Жок деген сөздү деген баары эле айтат деп ойлойбуз го. Бирок эгерде сиздер ушундай жок деген сөздү уккан болсоңуздар, 1, 2, 3 деп санасаңыздар, ошону катар менен санасаңыздар, 1000ди эч качан чогулта албайт экенбиз да. Биздин иштеген ишибизде сөзсүз түрдө күнүгө 5 адамдан 10 адамга чейин чакыр дейт го. Бирок ошону чакырганда ошолордун баардыгы тең келе бербейт, бирок бирөө, экөө жок деши мүмкүн. Сиздер бир күндө 10 адам чакырбай да коет экенсиздер да. Мисалы, мен да өзүм ошо Алматыга барганда аябай жок дегендин маанисин түшүндүм да. Ошондо баягы доходный контакт кылабыз деп биз көчөгө чыгып, анан ошол көчөдө туруп алып, жүрүңүз эмеге презентация болуп атат, кофелердин дегустациясы болуп атат деп чакырып атып, жок деген сөздү укпай, мындай бизге айткан киши болгон жок да. Ошолордун ичинен, чакырган кишилердин ичинен экөө гана жок деп айтты да. Анан элестетиңиздер, бир күндө 2 эле жок деген сөздү уксаңыз, анан 10 күндө 20 эле кишинин анан 1000ди чогултуш аябай кыйын экен да. Аябай кыйын экен. Жок деген сөздү да укайынчы, ушу 3000ди 1000ди чогултсам, мен деген $3000 акча табат экенмин деп ушундай чогултайын деп аракет кылдым да. Анан Кыргызстанга келгенде да чогултуп атам. Бирок такыр 1 жыл бою чакырсам дагы ошо жок деген сөздү 1000ди чогулта албай койгом да. 1000 жок дегенди. Бирок ага чейин көпчүлүгү келе берди да. Көрсөм менде деген жок деп ким айтат болду экен деген менен ушундай жок деп айта турган кишини таппай койгом да. Көрдүңүздөрбү? Сиздер эч качан ошо жок деп айта турган адамдан мындай экинчи мага келбейт экен деп өзүңүздөрдүн баягы кол кушуруп отуруп калбастан, сиздер эмне кылышыңыздар керек экен? Эртеңки күнгө кайра аракет кылышыңыздар керек экен. Бул дайыма жок деп айткан адамга даяр болуш керек да. Эмне үчүн жок? Мисалы, аны издеп көрсөңүздөр, кээ бир адам эптеп эле кутулуш үчүн жок деп коюшу мүмкүн да. Кутулуш үчүн болгондо эми менин ар жагымда акчам жок да, ичинде ойлорунда толтура да, ар бир адамда бар. Кээ бир адамдарды келсеңиздер, ички оюн деле баягы биз мугайим болуш деп калганда көп адамдардын мынтип ойлонуп отурганынан байкап эле кадимкидей ички дүйнөсүндө кандай адам экен, эмне эле кандай ойлорду ойлоп атканын деле сезебиз да. Сиздер деле уже мындай көп адамдар менен байланышып, сүйлөшүп, чакырып калганда уже байкай баштайсыздар да. Кадимкидей мындай адамдардын психологиясы байкала баштайт да. Көп адамдар ушу чакырып, компанияга чакырганда, презентацияга чакырганда, сиздердин маңдайыңыздарга келет дагы оюнда, мен булар кыйын экен, булар да иштей албайм да, мен кое алайын, мен келбей эле коеюн, андан көрө жок эле деп айтайын деп ойлошот кээ бир адамдар. Сизге келген кээ бир адамдардын оюнда болсо, мисалы, жок, менде акча жок да, мындай кантип алам, аны алганга возможностьум жетпейт турбайбы, мен анда кирбей эле коеюн деген. Булар деген действительно мындай аракет кылбагандар адамдар болот да. Көбүнчө ошо өзүнө жок дегенде эле бул кимге айтат экен жокту? Көбүнчө өздөрүнө айтат экен да. Ошондуктан эч коркпоңуздар. Ар бир чакырган адамыңыздарды сөзсүз түрдө жок деп айтса, бул эч качан сиз үчүн эмес, башка бирөө үчүн эмес, именно өзү үчүн да жок дегени. Бул ошол мүмкүнчүлүктү кармай албаган адамдар көбүнчөчү мүмкүнчүлүктү кармай албай калат.
бизде ушундай мүмкүнчүлүккө жетише албаган, ушундай адамдар чечкиндүү эмес адамдар болот да. Көбүнчө байкасаңыздар өзүнө өзү ишенбеген, кээ бир гана арасында кээ бирлер гана менде акча бар да зачем биякта иштеп деген ой болушу мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө муну ичишим керек экен деп кетишет ушундай адамдарчы. Эгерде акчалары болгон болсо, алар көпчүлүгү мен ушул продукциядан алайынчы, ичейинчи, мен деле ичип көрөйүнчү кандай болду экен деп мындай продукцияга кызыгып кетишет. Негизи жок деген адамдар сөзсүз ички дүйнөсүндө бир коркунуч бар адамдар да. Мен колуман келбей калат го, булардай болуп иштей албайм, калам го, же болбосо менде акча жок деген ушундай нерселерден, өзүнүн ички дүйнөсүндөгү толтура нерселерден коркуп турган адамдар болот. Калган действительно адамдар булар иштей ала турган эле адамдар болгону гана биз ошолорду түшүнө билишибиз керек. Алар жок деп айтканда биз эч качан коркпошубуз керек да. Негизи биздин бизнесте ушул көпчүлүк адамдар ушу бир эле адамды чакырып коюп эле 5 кишини ашып кетсе, бир 5-10 күндө бир 5 кишини чакырып коюп эле 5 киши тең келбей калса эле, анан колубузду кушуруп эле бизде бизнес болбойт экен деген ойлор пайда боло баштайт да. Сиздер ошондон алыстаңыздар. Сиздер ошондо. Мен да чакырган адамдардын баардыгы тең келип бизнес куруп иштеп кеткен эмес, бирок баардыгы тең келгендердин көпчүлүгү продукция алышкан. Арасында ушул мен сиздерге өзүмдүн жашоомдогу нерсени айтып атам, себеби жашоомдогу болгон келген адамдардын жок дегендери көпчүлүгү эле ушул аркы дүйнөсүндө, көкүрөгүндө действительно акчасы жогунан тартынып, ушул жашоодо иштеп кете албасына көзү жетпеген адамдар гана жок деп айтышкан да. Ошондуктан мен да сиздерге айтат элем, ар бир келген кишиңиздер ооба киши кайдан табам дешет дейт. Чынында көп анткени көрдүңүздөрбү, аракет жок. Аракет жок, ар жакта кыймыл жок. Ушундай адамдарда шылтоо болот. Кишини кайдан табам, кимди чакырам, кантем деп. Азыр көчөгө чыксаңыз толтура киши, бир күндө жок дегенде эле бир 20-30 кишини көрөсүз. Эгерде айылда жашаган болсоңуз деле, айылдан чыкканда деле толтура киши. Азыр деген бүт жерде баардык тармактарда иштесе болот. Мисалы, эгерде тоодо жашасаңыз, соц сеттер менен иштесеңиздер болот, туурабы? Онлайн ар кандай обучениялар бар. Онлайн обучениялардан окуган адамдардан дагы, команда менен иштеген адамдар дагы бул интернет аркылуу толтура кишини тартып алса болот. Азыр сеттегенди айтпа дешет дейт. Ооба, андай адамдар да бар, бирок интернеттен азыр интернет тааныбаган адамдар менен иштөөгө мүмкүнчүлүк аябай чоң да. Ошондуктан жок деп айтпаганга сиздин өзүңүздүн баягы талантыңыз керек да. Сиздин өзүңүздүн аракетиңиз керек. Сиз эгерде сөзсүз түрдө эле көчөдөн адам издебештен соц сеттерден эле адамдарды таба алсаңыз болот. Ооба, Дамир эже эң туура айтып атасыз, мен деле кишини чакыра албайм дегем дейт. Ооба, көп эле киши ошентип экен. Мен деле ушинтип айткан болчумун да келгенде. Мен аны чакыра албайм. Мага кереги жок. Мага продукцияны эле берчи, мага могу ден соолукка пайдалуу экен, мен баары ичишим керек экен деген ой менен, көрдүңүздөрбү? Көп адамдар ушундай да. Мен мисалы аны чакырып отурамбы, атпейли мындай эле иче берем деген ой менен келгем. Бирок ден соолук бергенде кадимкидей стимул пайда болот экен адамдарда. Кой, мен өзүм эле иче бербейин, тиги айтып ичирейин, буга айтып ичирейин деп ушундай аракет кылат экенсиз да. Анан ошентип эле бизнес башталат. Кишилерди чакырып эле жатабыз, бирок угуп эле тим болуп калып атышат дейт. Угуп эле тим болуп калгандын баягы красный точкасын табыш керек да. Чындыгында ошол адамдын красный точкасын тапканга аракет кылыш керек. Эмнеге кызыгат, эмне керек ал адамга. Мисалы, сетевой дегенде көпчүлүгү түшүнбөйт да, түшүнбөгөн үчүн ошондой унчукпай эле калып калышат. Каякта бир жомокту айтып атат дегендей кылыпчы. Бул жөнүндө өткөндө биз аябай көп психологиялык сабактарды өткөндө аябай көп нерселер берилген, информациялар. Ошол жерден дагы өзүңүздөрдү таап, өзүңүздөргө кантип өзгөртүштүн дагы бүт жолдорун үйрөнгөнсүздөр. Көпчүлүгүңүздөр ошол жөнүндө билесиздер, ошон үчүн сиздерге бул кыйынчылык болбойт да.
менимче. Жаман сөз айтып эме ийбесин деп коркуп дейт. Ооба, көпчүлүгү чакырганда жаман сөз айтып жиберет деп мен ушул негизи адам чакырганда көпчүлүгү эмне үчүн отказ кылат? Сиздин ички дүйнөңүздө ошондой ойлор пайда болгондо да. Сизде ошол бар, ошону изилдеп чыгып туруп жок кылыш керек да. Демек бул жок деп отказ кылган адамдардан эч коркпоңуздар, кайра наоборот андан күчтүүсү келет деп сүйлүңүздөр. Биз ушинтип ушул жолдорду үйрөнгөндө эч мындай ойлонбостон уже жумушка мындай коркуу сезимди жок кылып эле ушинтип баштаганбыз да. Иштегенде 6 жыл мурун чакырган адамдар эми келип жатышат. Ооба, действительно ошондой. Мына сиздер 6 жыл мурун чакырган болсоңуздар, мен 8 жыл мурун чакырган адамдарым эми убагында эле кирбей, сен айтканды эле укпай деген адамдар бар да, ошолор эми келип атышат. Ар кимдин кабыл алуусу ар кандай. Ошондуктан сизге келген биринчи эле күнү келген адам кабыл ала албайт. Экинчи жолу чакырганда, үчүнчү жолу чакырганда анан байланышып, сүйлөшүп, үстүңүздөн иштеп, бир өзгөчөлөнүп баштаганда гана сиздерди угуп баштайт да. Ошондуктан эч качан жок деген ответти укканда эч коркпоңуздар да. Наоборот, ошо сиз ошол коркунуч менен бийлеңиз дагы, оюн катар кабыл алыңыз. Анткени жок деп эгерде эртеңден баштап чогултуп көрсөңүздөр чакырган адамдардан миңди чогултушуш вообще кыйын, аябай кыйын. Мен чогулта албай кыйналгам. Ошондуктан эч коркпоңуздар да. Эми үчүнчү негизги нерсе бул деген компанияга жана командага активдүү катышуучу болушуңуз керек да. Компаниянын дагы, биздин компания аябай мындай действительно мындай ушундай жеңил иштеп кете турган компания, өзүңүздөр билесиздер. Биз үчүн кадимкидей мындай оңой иштеп кете турган компания да, мындай ошону сезишибиз керек да. Себеби бизде кофе менен чай болгондуктан ар бир адам колдонгонго мүмкүнчүлүк бар да. Азыр мына быйылкы жыл күздөн бери бюджетниктердин зарплаталары, айлык акылары, ушул жумушчулардын айлык акылары, мугалимдердики, мисалы врачтардыкы дегендей айлыктар кадимкидей көбөйүп атат да. Көбөйүп, баягы жашоого берилген, бөлүнгөн акчалар кичине көбөйдү да. Ооба, эми иштеп баштайбыз дейт. Ооба, акча алыш үчүн дешет. Акчалар көбөйгөндүктөн азыр продукцияны алыш аябай жеңил болуп калган да. Жеңил эле болот. Мисалы 8 жыл мурунку алган зарплата менен азыркы бүгүнкү 8 жылдан кийинки азыркы менин тааныштардын алып аткан зарплатасы асман менен жердей да. Айырмасы аябай чоң. Мурда мисалы 1,5-3 миң алар үчүн кыйын болгон болсо, азыркы бүгүнкү күндө 1,5 миң сом бул болбогон акча болуп атат да. Ошондуктан айырмасы, инфляция аябай өсүп атат, ошондуктан өзгөрүп инфляция болуп атат. Ошондуктан көп нерсеге мүмкүнчүлүк бар азыркы адамдардынчы. Анан бизде ушул компаниянын жана команданын активдүү катышуучусу болуу керек дегенди кандай түшүнсөк болот. Биринчиден, ар бир бизге келген адам сөзсүз түрдө командага, компанияганын баардык шарттарына аткарганга аракет кылыш керек да. Мисалы, бизде компанияда дежурстволор бар, баарыңыздар билесиздер, система коюлган. Ошол система боюнча атайын дежурстволор болуп турат да. Ар бир жумада ар бир командалардын, чоң командалардын дежурствосу болот. Ошол дежурствого активдүү катышыш керек да. Дежурство болгондо биз деген ал жерде эмне кылабыз? Биз бүт баардык продукция жөнүндө маалыматты беребиз, маркетинг план жөнүндө маалыматты беребиз, компаниянын ийгиликтери, компаниянын кандайча пайда болгон, ушул болгон толук информацияны биз билишибиз керек дагы. Ошол дежурствода биз ошону колдонобуз да. Баарыңыздар билесиздер, кайсыл жерде офис болбосун, эгерде Нарында ачылган болсо Нарында, Караколдо ачылган офисте Караколдо,
Бишкекте, мисалы Ошто, Жалал Абадта деген сыяктуу Казакстан, Россия дегендердин баардыгында тең бизде ар бир офисте өздөрүнүн командалардын атайын даярдалган дежурстволор бар да. Даярдалган болгондо жоопкерчиликти ар бир команда өзү алат да. Мисалы кайсыл жумада кайсыл команда дежурство болсо ошол команданын дежурствосун өткөрүшөт. Мына ошондой дежурствого биз активдүү катышышыбыз керек да. Биз качан өсөбүз, качан ийгиликтүү адам болобуз, качан өзүбүз профессионал болгонубузда баарыңыздар билесиздер. Профессионал болуш үчүн бир эле жолу продукция айтканда сиз эч качан профессионал боло албайсыз. Канчалык көп айтсаңыз ошончо профессионал боло аласыз да. Мен да келгенде кадимкидей булардын баарын түшүнгөн жокмун, айта албайм дегем да. Мисалы азыр деле бар бизге жаңы келгенде бир эже дагы гандарема десе мындай таң калып карап койгом да. Мен өзүм деле жаңы келгенде ошондой абалда болчумун да. Ганадерма дегенди айта албачумун чын эле. Атын унутуп калдым деп элечи. Көрдүңүздөрбү? Мындай биринчи келгенде эч качан биз продукция жөнүндө маалыматты толук билип айта албайбыз да. Анан бир угабыз, эки угабыз, үч угабыз, андан кийин өзүбүз аракет кылып баштайбыз. Качан гана өзүбүз айтып бергенде ошол продукция жөнүндө маалыматты толугу менен түшүнөбүз да. Биз деле мугалимдер сабак бергенде балдарга ушинтебиз да, беребиз, түшүндүрүп, жаңы теманы ушундай түшүндүрүп беребиз. Бирок ошол бала кабыл албайт да. Эмне үчүн кабыл албайт? Анткени ал бала өзү окуп ошону да аягына чейин толугу менен түшүнгөн эмес да. Бирөөнүн айтканы бирөө, мисалы биз 100% информация берсек деле ошонун 30% мээсинде бир аз калат да. Бирок айтканда андан 5%ке чейин эле айтып бере алат да. Ошондуктан ар бир адам өзү чыгып, өзү айтып бериш керек да. Өзү айтып бергенде гана ошол продукция жөнүндө маалыматты, мисалы маркетинг жөнүндө маалыматты толук айтып бере алат. Ошондо гана айтып бере алат. Ошол айтып бергенден кийин гана кабыл ала алат. Ошондо айырмаларын биле баштайсыздар. Бул продукция мындай турбайбы, бул продукция андай турбайбы деп уже продукциялардын айырмаларын да биле баштайсыздар дагы. Аябай көп өзгөрүү пайда болот сизде. Кайра айткыңыз келет. Мисалы башында мен биринчи жолу продукцияны айтканда, менин спонсорлорум таласка кетти. Менин тааныштарым чакырып алып, кимге айттырам деп. Анткени бизде офисте бири-бирин жакшы тааныбайт да, жаңы келген найчоктор менен аралашып үйрөнүп элекпиз да. Мисалы биле элек деле чакырып алып эле айтып берели деп мындай аракет кылабыз. Кимди чакырам да, анан өзүм айтып баштагам да. Анан биринчи башында айтып мындай түшүнбөй, улам карап, бул ичаган сүрөттөрүн карап эле ошого карап айта берчим да. Бул ичегилерге жакшы да, бул жүрөккө жакшы да деп айтып, бирок айтып атканда өзүм да бир кичинеден бир нерселерди өзүмдө результаттарды кошуп айтып атып түшүнө баштагам да. Көрдүңүздөрбү? Качан өзүңүздөрдөн өткөргөндөн кийин, улам экинчи айтканда андан көбүрөөк нерсени, үчүнчү айтканда андан көбүрөөк нерсени. Ошондуктан дежурствода сиздер чакырган кайсы башка бирөө чакырган, сиз чакырган адамдарга айтып отуруп, сиз профессионал боло аласыз да. Ошондо гана түшүнүп айта алат. Ошондуктан дежурстволорго сөзсүз түрдө катышышыбыз керек да, ар бир дежурствого. Анан экинчиден сотсуз тармактар. Сотсуз тармактар азыр аябай өнүгүп, өркүндөп аткан убакта. Жаңыдан азыр мурда дагы мисалы личный кабинет нерселер бүттү эбедеги, Инстаграмдагы, Фейсбуктагы ачып карасаңыздар, биздин смарт-лиш жөнүндө аябай сонун информацияларды берип атышат да. Мисалы, улам бирөөнү көрсөңүз, сиз деле кабыл ала аласыз да. Ошону кылып көрсөңүз болот. Атайын SMM курстар бар, ошолордон окуп үйрөнсөңүз болот. Кандай сонун информациялар толугу менен кабыл ала аласыз да. Ошондуктан сиз сотсуз тармактар менен иштегенде да үйрөнүшүңүз керек да. Ошолорго сөзсүз кабыл. Мен аны билбейм, мен аны түшүнбөйм десеңиз, түшүнбөй эле отура бересиз. Мен аны кыла албайм десеңиз, кылбай эле жүрө бересиз. Убакыт билинбей эле өтө берет да. Баягы бизде айтат го, убакыт учкан куш дейт. Ошондой эң эле керектүү нерсе бул биздин жашообузда убакыт. Анан көпчүлүгү ошо качан профессионал болот, качан гана толук информацияны айтып бере алган убакка жеткенде.
жеткенде. Ошондуктан жыштууга болуп сиздер соц тармактар менен иштеңиздер, дайыма эл адамдар менен байланышта болуңуздар. Сиз тааныган эле сөзсүз адамдар эмес, тааныбаган адамдар менен дагы байланышта болуңуздар да. Интернет аркылуу, соцсеттер аркылуу бүт баардык тармакка, TikTok'та аябай сонун чыгып атат, Инстаграмда, рилстер, аябай кандай сонун нерселердин баарын тең рекламировать этип атат. Мына сиздер да ушундай кылсаңыздар болот. Бул сиздердин колуңуздардан келе турган нерселер да. Анан эң негизгиси дагы бизде событиялар, өзгөчө событиялар аябай көп, өзгөчөлөнүп турган событиялар. Мисалы, эң эле кичинесинен баштайын. Эң эле кичинеси суббота сайын бизде күнүгө саат 12-де жалпы шаардык презентация болуп турат. Ар бир атайын компаниядан даярдалган офистеринде дагы, Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда, Россияда дегендей суббота күнкү дайыма эң биринчилеп общий жалпы шаардык презентацияларына катышып, ошолордун информацияларды ошол адамдарыңыздарды ошол күндөргө чакырып, кайра угузуп ушинтсеңиздер дагы болот. Анан дагы негизги бизде конференциялар болот. Конференция дедимби, академиялар болуп турат, компаниянын юбилейлер болуп турат. Мына ошолордун баардыгына активдүү катышыш керек да. Мисалы, бизде мына жакын арада уже Алматада барыңыздар, угуп атасыздарбы? Жакын аранын ичинде буюрса Алматада обучение болот. Президент өзү, Рустам Кимплетович Сылтоев өзү келип өтөт да. 18-19 ошол Алмата шаарында болмокчу. Ошол шаардагы боло турган эмеге катыштырсаңыздар болот. Тааныштарыңыздар болобу, сетевиктерди көбүнчө бизде Рустам Сылтоев Кимплетович абдан сонун сабактарды өзү дагы катышып окуп, анан ошол сабактардан дагы аябай сонун бир темалар тандап алып, аларды да бир өзгөчөлөнтүп даярдап туруп, слайдтар менен эң сонун сабактарды өтүп берет да. Бул күчтүү тренерлердин сабактарынан да алган, өзү да абдан күчтүү тренер Рустам Сылтоев Кимплетович өзү өтүп берет да. Мына Алмата шаарында жакында март айында боло турган сабакка катышсаңыздар болот да. Буга алдын ала билеттердин баардыгы тең өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздерде турат. Ушул субботадан баштап, эртеңки суббота буюрса 6-күндөн баштап сатып ала берсеңиздер болот да. Уже биздин бек офисибизде уже билет алуу иштеп жатат да. Стоимостун баарын тең чаттарга жөнөтүлдү, баардыгын тең көрүп колдонсоңуздар болот. Ал жерге сөзсүз түрдө өзүңүздөр эмес, өзүңүздөрдүн жаныңыздарга бир кишиден алып алсаңыздар болот. Алмата, Казакстандан эгерде структура курам деген болсоңуздар, ошол структура кура турган болсоңуз 2 күнгө, биринчи күнү сабактар болот, экинчи күнү презентациялар болот да. Ошол презентацияны Сылтоев Рустам Кимплетович өзү өтөт, өзү өткөрөт. Ошондуктан баардыгына барсаңыздар болот. Ооба, адрести полный мен сиздерге чат аркылуу жөнөтөбүз да. Чаттардан карасаңыздар болот. Азыр баардыгы тең. Билеттерди болсо кайсыл региондо болсоңуз дагы билеттерди бек офис аркылуу алсаңыз болот. Сиздин выплатаңыз болуш керек да. Эгерде бек офисиңизде выплата аз болуп жетпей кала турган болсо, анда сиздер офиске келип, офис аркылуу алсаңыздар болот. Же болбосо өзүңүздөрдүн спонсорлоруңуздарга, аплайндарыңыздарга, наставниктериңиздерге кайрылып алдыртып алсаңыздар да болот да. Баардык нерсе, мүмкүнчүлүк сиздердин колуңуздарда. Ошондуктан ошону колдонуп калыңыздар да. Анан ушул эң жакын арада боло турган эң чоң события бул. Ушуга барып, Алматанын да бир 2-3 күн мурун барып деле структурага курганга, Алматанын офисине адамдарыңыздарды чакырып, бизнес курууга мүмкүнчүлүк алсаңыздар болот да. Эми мындан тышкары ушул негизги 4-үнчү нерсе бул болсо сиздин бизнеске кылган мамилеңиз да. Биз көпчүлүгүбүз бул компанияга токтоп калдыбы? Угулуп жатабы? Жакшы эле. Эгерде угулуп жаткан болсо плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Бурул эжеке
өзүңүз кайра чыгып туруп кайра кирип көрсөңүз плюс белгилер коюлуп алат. Демек жакшы эле улгуп жаткан экен. Лазакат Ханижи, кайтадан байланышка чыкканыңыздар чоң рахмат. Нарымгүл эжекем, Чынар айым, рахмат сиздерге. Эмне үчүн бизнесте көпчүлүгү доходко чыга албай калган учурлар болуп калат да. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Ар бир адамдын доходу бул ошол бизнеске кылган мамиледен көз каранды да. Бизнеске кылган мамилеңизден көз каранды болот. Сиз качан доходуңуз көбөйөт, ошол бизнеске иштеп эмгек салсаңыз, сиз ошол бизнеске кандай мамиле кылсаңыз, ошондой доход келет да. Мисалы көпчүлүгү азыркы бүгүнкү күндө мен эмнеге эле иштеп алатам, эмне эле айлык чыкпай атат деген адамдар болушу мүмкүн. Бирок мен буга антип айтпайт элем да. Мисалы бир адамды чакырып, ошол адам продукция алган болсо, 4 продукция алган болсо 6000 сом деп коелучу. Мисалы 4 продукцияны 6000 сомго алган болсо, кийинки жумада сиз уже 1200 сом айлык алып атасыз да. Аны биз бир күндө деле кылып коебуз, 1 сааттын ичинде кылып коебуз да. Мен ушул компанияга келгенде биринчи жаңыдан чакырып баштаганда, чакырыш керек десе ичип эле жүрө бербейт белем, жыргап эле. Эмне аламан чакырып деп башында ушундай ой келген да. Биринчи күнү келгенде өзүм ичейинчи андан көрчү. Мен антип чакыра албайм депчи. Бирок продукциясы жагып, анан кийин экинчи күнү келдим да. Экинчи күнү келсем эле мурунку күнү мен жазылып аткан убакта да бирөө жазылган. Ал кыз 4 кишини алып келип туруп, 4өөнү жазып коюп атпайбы? Уровень жаап койду да. 4 кишини 21600төн жаздырып койду. Аны карап эле таң калып калдым. Айбачы, ушунчалык кантип алып келип туруп жаздырып койду деп. Анан кийинки жумада ал 6000 сом айлык алган да. Бул көрдүңүздөрбү? Кандай мамиле кылган? Мен акча табат экенмин, мен бул жерден спокойно акча табам деп келген да ал киши. Ошондой ой менен чакырды эле. Кийинки жумада ошол 6000 сом айлык алып койгон да. Анан мен аябай таң калып, мен эмне отурам анда дегем да. Мен деле чакырам го, менде мындай тааныштар толтура го деп анан ал 2 күн өткөндөн чакырып баштаган. Ошондо мен наставниктердин бирөө айтты эле да, биринчи жаңы чакырганда. Чакырбай эле ошо бир экинчи күнү жөн эле келдим эле да. Экинчи эмес, через ден келгем. Анан отуруп мынтип карап, анан сабакка катышкыла десе эле мынтип түшүнбөйм да. Бул эмне бизнес экенин деле байкабаптырмын, анткени мен эмалам жөнүндө түшүнүк жок да менде. Ошол карап мынтип таң калып, ал наставнигибизди карап коем да. Азыр топовый лидер ал киши, статустар жаап койгон. Анан сиз эмне отурасыз, чакырбайсызбы деп, анан кийин ушинтсем мен мынтип го, мен эмне алат чакыртып деп мынтип өзүмчө ичиме аны карайм да. Көрдүңүздөрбү, мындай ой келген эмес да, менде иштеш керек деген ой болбой эле, мындай эле ич керек деген эле ой болуп аткан да башында. Анан ошол жаңы мен менен чогуу келип жазылган 4 кишини жазып туруп, анан кийинки жумада мен мынча акча алам десе, анан таң калып, анан ошондо мындай мага эме келди да, понятие, түшүнүк келди да. Анан түшүнүк келип, ошондон баштап анан чакырып баштагам да. Аябай таң калгам ушул адамгачы. Анан ушундай бир кандай эме кылсаңыз, мамиле кылсаңыз, ошондой эме келет экен да, доход келет экен. Анан кийин тынган жокпуз, чакырып, менин спонсорлорум күнүгө презентация окушу, мен болсом жанына отуруп алып окуп койчумун. Кийин уже чакырган кишилеримди, ал спонсорлорум жок болуп калганда өзүмө баягы продукция, информация бериш керек болуп аткандан кийин анан мен өзүм дагы үйрөнө баштадым да. Үйрөнүп, анан айтып, уже түшүнүп, анан ошондо ар бир кишим жазылып, ушундай сүйүнүп, ушунчалык мындай эмоциям көтөрүлүп жүрчү экен да ошол кездерде, азыр ойлосом. Анан жазылбай кетип калса деле деп эле көңүл деле бурбаптырмын да. Көрдүңүздөрбү, сиздер да ошондой эмоцияны көтөрүп туруңуздар да. Кандай эмгек салсаңыздар, ошондой акчага жетесиздер чындыгында. Негизи көп эле адамдар ушу бизнестин маанисин, маңызын түшүнбөй калышат да. Ошон үчүн эле бизнесте ийгиликке жетпей калышы мүмкүн да.
эгерде маанисин жакшылап, маңызын жакшылап, тереңдеп түшүнүп алган болсоңуз, анда сиз сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиз деп ойлойм да. Сиздин канча акча табышыңыз бул сиздин эле өзүңүздүн эле кылган мамилеңизден да. Мен мисалы жөн эле ичип жүрө берем, ден соолук эле алам десем, ошентип эле жүрө бермекмин да. Анан мен дагы мага дагы аябай мотивация болгон ошол кишинин жазылып иштеп кеткени, кишилерди чакырып подпискаларды кылганы аябай мага ушундай таасир бериптир. Ой, мен деле кыла алам да деп көрдүңүздөрбү? Сиздер дагы ошол кандай мамиле кыласыздар ошол бизнеске? Мына ошондой дүркүрөп өсөсүздөр да. Ошондой жеңил эле оюн сыяктуу. Ошо Фархат Талайбекович айткандан кийин аябай түшүнгөм да. Жеңил эле, оңой эле бизнес курса болот да. Биз эгерде оор кабыл алсак, ошондой оор кыйналып иштейбиз. Эгерде жеңил эле, оңой эле деп кабыл алсаңыз, сиз жеңил эле, оңой эле. Анан келбейт экен, анан калбайт экен, анан чакырсам деле болбойт экен, эмне эле кылып болуп атам мен деп эле нааразы боло берсеңиз, нааразычылык кайра өзүңүзгө нааразычылыкты тартып келет да. Өткөндө жана сабактарда билесиздер, торционное поле, наалганда эмнелер болот, ошолор жөнүндөгү толтура психологический сабактардан аябай көп нерсени алдыңыздар. Мен ойлойм, сиздер аябай бул бизнесте азыр даяр адамдарсыздар да. Сиздердин ийгилигиңиздер только өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Мына кеч өтө баштап сиздерге тапшырмалар берилип атат. Көчө жыйынтыктарды угуп атып, ой, азаматтар дедим. 15 балл, эң высший балл алган адамдар болду командасы менен. Ар бир аткарган кылган ишиңизге өтө деле кыйын эмес. Кээрлер балким мен кантип жазам, кантип бул тапшырманы аткарам дегендер да болду. Аны 1 мүнөттүн ичинде жазып койгондор да болду да. Тапшырма берилгенден баштап эле даже 9га жетпей эле тапшырмалар жөнөткөн адамдар да болду. Байкасаңыздар, бир адамга жеңил, бир адамга оор сезилди да. Бирок бул тапшырмалар, бул аткара турган нерселер абдан эле жеңил, оңой эле кылып койсо болот дегендей. Кандай кабыл алсаңыз бизнести, так ошондой сизде ийгилик болот да. Ошондуктан ийгиликтүү инсандардан болосуздар деп ишенем мен сиздерге. Анан бизде ар бир күнү өзүнүн тапшырмасы бар. Мен сиздерге бүгүн 4 бизнести алып баруунун 4 эрежесин айтып бердим. Биринчиси профессионал болуу, экинчиси жок дегенге дайыма даяр болуңуз, үчүнчүсү компаниянын жана команданын активдүү катышуучусу болуп болушуңуз керек. Командаңыз менен ар кандай кофейни, фуршеттерди, фестивалдарды, ар кандай обученияларды өтүп, ушунчалык мындай активдүү иштесеңиз, действительно сизде болот ийгиликчи. Анан 4-сү сиздин доходуңузду баардыгы тең сиздин бизнеске кылган мамилеңизден экен да. Ушуларды сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Эми үйгө бериле турган тапшырмалар. Сиздер ушул продукция жөнүндө маалыматты, компания жөнүндө маалыматты, маркетинг жөнүндө маалыматтын баарын тең изучать этиңиз дагы. Үйгө тапшырма сиз смарт-речке кантип келдиңиз. Бул жөнүндө менден да сиздер кийинчерээк угасыздар жакын арада. Бирок бүгүн сиздер өзүңүздөр жөнүндө айтып бересиздер. Smart-Rich компаниясына кантип келдиңиз, эмне үчүн калып калдыңыз ушул Smart-Rich компаниясында, кандай результат алдыңыз, кыскача компания жана негиздөөчүлөр жөнүндө айтып бериңиз. Ушуларды айтып берсеңиз, ушул сиздин үй тапшырмаңыз болот да. Муну кыскача 2 мүнөттүк эле видео тартасыз да, 2 мүнөттүк. Эгерде ушул видеону 2 мүнөттүк видеону бүгүн жиберген болсоңуз, сиз 2 балл аласыз. Ошондо тапшырма азыр 9дан башталып, кечки саат 9га чейин, 8:30га чейин сөзсүз түрдө тапшырманы кыска видео кылып жөнөтүңүз. Бул креативный кылып, тамашалап, кошуп айтып берсеңиз деле сонун болот. Бул өзгөчө видео болушу мүмкүн. Балким жөн эле сөз менен айтып бересизби, кандай типте айтып бересиз. Бирок 2 мүнөттөн ашпаш керек. 3 мүнөт уже көп, ашыкча. Телефондоруңузда толтурасыз, теги WhatsApp эмес, эмеден жөнөткөнүңүздөр да жакшы. Бизде атайын ускорение деген телеграм каналы да бар. Бирок именно ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн команда, 5 кишилик командалар ачылбады азыр. 5 кишилик өзүңүздө команда бар. Ошол командаңызга гана жибериңиз да.
же болбосо ошол видеону 2 мүнөттүк видеону тартасыз, өзүңүзгө коюп алып, эч коркпоңуз, тартынбаңыз. Биринчисинде балким убакыт көп болуп калышы мүмкүн, экинчисинде убакыт аз болот, балким жазып аласыз, ошол жазып алганыңызды окуп бересиз, балким жөн эле сөз менен айтып бересиз. Анткени кыскача кылыңыз, эч качан 5-4 мүнөт ашып кетпесин, 2 мүнөткө, 2 мүнөттүн ичинде айтып бериңиз. Эми бал берилет, буга 2 бал. Эгерде бүгүн жетишпей, такыр аткара албай калсаңыз, эртеңки күнү жөнөтсөңүз, анда 1 эле бал аласыз. Ошондуктан тапшырманы ар бир күнкүнү башка күнгө калтырбаңыз, анткени эртеси күнкүнүн да тапшырмасы бар да. Бүгүнкү тапшырмабыз ушул. Кыскача видео тартабыз, ошол видеобузду ар кимибиз өзүбүздүн командабыздын чатына жөнөтөбүз. Командабыз ошо 5 кишиден түзүлгөн, өзүңүздөрдүн атыңыздар бар да, ошого жөнөтсөңүздөр. Анан күнүгө айтылып атат, мына кечээкү сабакта эле айтылды, тапшырма берилип атат, ошол тапшырмаларды аткарасыздар. Мисалы, кечээ күнү айтылды, ошолор аягына чейин болот. Биринчиден, өз убагында сабакка киргенге 1 бал, кайтарым байланышка чыккандарга 1 бал берилет. Анан үйгө тапшырмага, бүгүнкү тапшырмага 2 бал берилет, бүгүн аткарсаңыз. Муну туура түшүнсөңүздөр, анда эгерде ушул тапшырманы бүгүн аткарып жөнөтүңүздөр. Бизде абдан сонун бул жөнүндө видеолор тарткан, ушундай сонун видеолор тарткан адамдарды көрдүк, даже эмелерди жазып да жөнөткөндөрдү көрдүк. Баардыгы бааланат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө эң сонун видеолор тартканга аракет кылыңыздар. Бул жерде сиздер эмнени билишиңиздер керек видеону айтып атканда. Эмне үчүн Smart Rich компаниясына кантип келдиңиз? Кандайча келип калган? Мисалы, мен деле өзүм, мени чогуу иштеген коллега экөөбүз ОРТ боюнча да Кыргызстандагы региондорго барып келчүбүз. Айзада Дүйшөнбековна чакырган мени, болгону гана кофеге дегустация деп чакырган да. Анан мен отказ кыла алган эмесмин, келип эле продукция жагып кирип калгам да. Анан эмнеси жакты эле мага, результат берди эле. Мен аллергиядан жакшы болгом, экземаларым кеткен колумда. Ушул результаттарымды айтып, ийгиликке жеттим да, Кудайым буюрса. Ушул результаттан тышкары компания жөнүндө, негиздөөчүлөр жөнүндө Рустам Солтоев Кимблетович Кенче, Бермет Батырбековна жөнүндө кичине кыскача маалымат. Анан көп айтыштан жетише албайсыздар, ошондуктан кыскача маалымат кылыңыздар. Сөзсүз түрдө видео тартыңыздар. Кыска видео, анан 3-4 мүнөттүк аябай жомоктун кереги жок да, кыскача эле, кыска. Креативдүү кылып айтсаңыздар дагы болот. Мен дагы жолу кайталап коюп атам, сиздер ошо туура кабыл алсын депчи, туура түшүнүп алсын деп, а то кайра сурай бересиздер, тапшырма кайра жөнөтүлөт сиздерге. Бирок сөзсүз түрдө эстеп коюңуздар, күнүгө өз убагында сабакка кирүүгө 1 бал коюлат, күнүгө. Ушул 21 күн бою күнүгө эртең менен кирген, өз убагында киргендерге 1 бал коюлат, отметка болгондорго да. Анан кайтарым байланышка сөзсүз түрдө күнүгө 21 күн бою кайтарым байланышка дагы 1 бал коюлат. Ошого сөзсүз аткарыңыздар, тапшырманы сөзсүз түрдө аткарып жөнөтүңүздөр. Бизде кечээ күнү мына көп адамдарды көрдүм, жеңил эле кабыл алгандарды да көрдүм да. Ой, бул оңой эле турбайбы депчи. Оңой эле турбайбы, мен муну жөн эле жөнөтөм деп. Бат эле. Бирок колуңуздардан келсе жазып, ошо колуңуздарды да иштетиңиздер, анткени ар бир колдун клеткаларынын кыймылдашына дагы сиздер үчүн өзүңүздүн ден соолугуңузга пайдалуу келет да. Анан жөн эле аудио запись кылып жөнөткөндө көзүм көрбөйт дебеңиздер, көрөт, сонун көрөт деп кайра наоборот түшүнүп жазсаңыздар болот. Өтө көп кайтарым байланыштын кереги жок. Эмнени алдыңыз, ушул алган сабактан эмнени алдыңыз, эмнени кылуу керек, келечекте эмнени кылышыңыз керек экен, эмненин үстүнөн иштешиңиз керек экен. Ошол жөнүндө толук обратный связька чыгып койсоңуздар болот. Азаматсыздар, бүгүнкү сабакка өз убагында кирип, активдүү катышып бергениңиздерге мен чоң ыраазычылык билдирем. Сиздер өзгөчө ийгиликтүү инсансыздар. Рахмат сиздерге. Лазакат